Кара Суу районунун Катта Талдык айыл өкмөтүндө мен буга чейин дагы сизге бир нече жолу айтып кеткенмин. Баягы күнү Акылбек Үсөнбековичтин өзүнө дагы айттым эле. Ал жерде дайын турган здание турат. 2019-20 жылы больница болуп иштеген. 3 кабаттуу, толук кандуу мындай капиталдык здание турат. Эмне себептен ошону же саламаттыкты сактоо министрлиги, же болбосо билим берүү министрлиги алып иштетпейт. Биз канчалаган жаңы мектеп сала алып атсак, ал жерде дайын турган зданияны кордолуп атат, ал жерде туруп. Ал өзү эски номер 64-чү кесиптик лицейинин зданиясы болгон. Ошол эле Башбулак айылында ал жерде 1961 жылы салынган мектеп бар. Авариялык абалда. 1600 окуучу бар. Чоң айыл. Анын дагы бардык кошумча корпус курбай башка орундарды көбөйтсөк жакшы болот эле. Аны дагы бир тизмеге киргизип, ал жердеги окуучулардын бир класста 35-40 50-ге чейин окуучу окуп калып атат. 3 сменадан окуйт. Ошону дагы бир көзөмөлүңүзгө алып протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Нурбек Өмүрбекович, рахмат. Макул, эске алабыз.